Быйыл Баткендин символу болгон айгүлгүлү жаз эрте келип, аба ырайы апрель айынын башында 20 градустан жогору болгондуктан тез гүлүн ачты. Акыркы 2 күндөн бери айгүлгүлү гүл ачкандан тартып, көрүүгө келгендердин катары көбөйө баштады. Айрымдары жыл сайын эле келүүнү адатка айлантып алышса, көпчүлүгү сейрек гүлдү биринчи жолу өз көзү менен көрүп атышат. Биз Бишкек шаарынан келип, Баткендеги айгүлгүлү келип көрүп кетип атабыз. Бул жерде бүгүнкү неден уктук, жаңылыктардан көрүп, анан жакшы бүгүн жакшы гүлдөптүр, гүл көп. Анан болгону кичине тоонун алыс жагында экен, баш жагында. Ылдый жагында жок экен. Эми ал жакты себеби элдер үзүп эмне кылганго, ошон үчүн жок болуп калышы мүмкүн экен да. Илимий негизде Эдуардтын чаар гүлү аталган бул гүлдү буга чейин теледен же интернет булактарынан сүрөтүн көргөндөр атайын келип, суктангандыгын жашырышкан жок. Анткени дүйнө жүзүндө саналуу гана жерде өскөн айгүлгүлү кооздугу менен таанылган. Жылда ушул гүлдү көрүшкө ашыгып, шашылып келебиз. Быйыл дагы гүлдөгөнүнү угуп, соц тармактардан көрүп калдык. Адамдар келип кетип аткандарын сураштырдык. Анан ачык экен, киргизип атат дегенден гүлгө атайын семейни келип көрүп кетип атабыз. Гүл ушунчалык жакшы ачылыптыр азыркы мезгилде. Корук болуп түзүлгөнүнө 10 жылдан ашса да, сейрек гүлдү көбөйтүү ары турсун сактап калууга да астейдил аракеттер көрүлбөй келет. Пандемиядан улам айгүл тоого чыгууга уруксат берилбей, натыйжада гүл бир аз көбөйүп, жаңы көчөттөрү чыга баштаган. 4 жылдан бери мына айгүл таш ограждение болуп тосулду биздин токко чабган эмес. Ограждение тосулгандан бери бир жерге чыгарып атам мен. Жаңы күн чыгар жагы, күн батыш жагы чыгарганым жок 4 жылдан бери. Азыр ошол айгүлдөрүбүз бир 200 метр паска түштү да, көбөйүпчү. Пандемия болгондо мурда жылы 2020 жылы общий менен токтотконбуз. Анан 2021 ачтык, адам аз келген. Анан быйыл эми мына башталышы жакшы азырчы адамдардын келиши. Айгүлгүлү 1987 жылы СССРдин, андан соң 2004 жылы Кыргызстандын кызыл китебине киргизилген. Башка гүлдөрдөн айырмаланып, айгүл гүлүнүн гүлдөө убактысы 15-20 күнгө гана созулат.